Рахмат, Дастан мырза, урматтуу Мурат Картайбекович. Ушул жылы 7 майда силер өкмөттүн токтомун чыгардыңар да 227. Оптимизация дегенчи. Бул боюнча силер жанагы бюджеттик кыскартуу кылып баратасыңар да. Мына ушуга эл абдан нааразы болуп атат да. Кече базар коргондун токойчулары келди эле, бүгүн таң атпай Бакай атанын токойчулары келди да. Ушу элет жеринде арзыбаган айлык алган адистерди кыскартып атасыңар да. Эгер чындан эле силер оптимизацияга бара турган болсоңор, башкача кылгыла да саясатын. Мисалы, өкмөттө бир министр бар. Бир министрдин 3 орун басары бар, туурабы? Бир стат катчысы бар, бир аппарат башчысы бар. Бешөөбү, андан башка жардамчысы бар, жансакчысы бар, катчысы бар, референти бар, анан кийин ардактуу шопур бар, туурабы? Бир министрге 10 киши кызмат кылат. Оңбогондой айлык алышат. Анан ошолорду кыскартууга барбайсыңарбы силер? Анан анын минген унасы бар да, бекер бензини да бар да. А силер аймактарды өнүктүрүү жылында президенттин программасына алкагында силер аймактарды өстүрүү эмес, аймактарды өлтүрүү жылын айлантып атасыңар да. Бүт кыскартууга силердин оптимизация планыңарды карап көрдүм өкмөт. Бүт айылдагы интеллигенттер. Силер айылдык интеллигенттерди эмес, аппараттык истеблишменттерди кыскартпайсыңарбы? Ошондо элдин бийлик болгон ишеними жогору болот да. Эмне үчүн биз жогорку кеңеш депутаты биздин бир эле жардамчыбыз бар, шопурубуз да жок. А бир министрди 10 киши тейлейт. Жалганчы жардамчылары, жамбакчы, жансакчыларын баарын жайнатып жанында алып жүрөт. Мына ошолорго элдин иренжитип атат. Мына 27 жылдан бери 30-чы өкмөт келди. Бийликтин көйнөгү алмашат, көйнөгү алышат, а элдин көйгөй алмашпай атпайбы? Силердин жанагы аймактарды өнүктүрүү деген программаңар өзүнө туура эмес келип атпайбы? Мына ушул боюнча Дастанбек Арсыбекович сизге да кайрылар келди болуш керек. Жана оптимизация болмойча өкмөттүк саат өткөрүңүзчү, көрөйүк. Булар кимдерди кыскартып атат? Кыскартсын да. Жайнаган жана аппараттагы жайнап жүргөн, туфлиси чыкыраган, костюм кийген, компьютерден башка эч нерсени билбеген балдарды. Анан айылда арзыбаган 6000, 4000, 2000 алган байкуштарды кыскартып атасыңар да. Токойлордун баарын бийиктирип атасыңар. Бұл тура эмес саясат, анан кадр саясаткар. Бүгүнкү күндө кадр саясатыңардағы чаржайт кетти да. Түшкө чейин биякта отчет берип отурат, түштөн кийин барса кабинетте башка бирөө отурат. Аны алып салдыңар да жумуштан. Ошондой жүргүзүп атасыңар да. Коррупцияга каршы күрөштү күчөттүк дедиңер да. Силер Атамбаевдин кадрлары менен күрөшүп атасыңар. Кадр саясат менен күрөшүп атасыңар да Сапар Исаковдун кадрлары менен күрөшүп атасыңар. Бул жаман нерсеге алып келет. Элдирип кеткен бийлик элине батпай калат. Семирип кеткен адам кийимине батпай калат. Силер бир аз эйфорияга берилип ээлирип баратасыңар да, эрегиштен өлөт деп коет. Этият саясат кылгыла, этеги жаман болот. 9 ай боюнча келесиңер, биякта отчет бересиңер. Ошондо силерге эл чыныгы баасын берет, анан биз да баабызды беребиз. Рахмат.